бар. Скоростька бир 2% кошуп коюңуздар. Кичине слабыйраак болуп атыптыр да. Бул жерде 2019-жылдан бери эмгектенип иштеп келем. Бул жерден окуттуу баарыбызды Казакстандан практикага 1 ай өтүп келдик. Иштеп жаткан фабрикага барып. Фабрикада биринчи жолу иштешим бул жакта. Буйруса баарын үйрөнүп жакшы иштетип атабыз. Өзүм тегирменчи болуп иштейм. Эртең менен саат 7ден кечки 7ге чейин иштейбиз. Түштө 1 саат обедибиз бар. Эртең менен келип сменде принимать этип алгандан баштап 2 саат сайын анализтерди карап турабыз. Биздин максатыбыз бизге келген руданы 38 микронго чейин жеткирип, кийинки этапка өткөрүп беребиз. 38 микрон мындайча айтканда биз күнүмдүк колдонуп нанга пайдаланып аткан ундан дагы майдараак болуп эсептелет да. Оборудованияларды карап турабыз, тетиктерди, эмнеси бузулган, бузулбаганын. Тетиктер бүт баары автоматташтырылгандыктан жумуш өтө деле кыйын эмес. 3 тегирмен бар, негизинен 3 тегирмен. Насостор бар, конвейерлер бар, албетте кооптуу жерлер бар. Сак болуш керек. 15 күн иштеп, үйдө 15 күн айыл чарба иштери менен алек болобуз. Өзүм айылда тургандыктан бул жерден 30 километрге жакын жерде турабыз. Бул жерге иштегенден бери көп өзгөрүүлөр болду. Жашообузда көп умтулуулар, жаңы көз караштар пайда болуп, ошо учурдан пайдаланып, Альянс Алтын компаниясынын жалпы жетекчилигине ыраазычылык билдирип кетет элем. Ушул жергиликтүү тургундардын жашоо шартын жакшыртуу максатында жакшы пайдасын тийгизип атат. Жана мамлекетибиздин экономикасын көтөрүүгө жакшы түздөн түз таасирин тийгизип атат.